Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, бардыгыңыздарга Алланын рахматы, райымы, мээрими тынчтык болсун. Күндөрдүн эң ыйык күнү жума күнү, жерлердин эң ыйык жери Мадина шаарынан бардыгыңыздарга салам дуба айтабыз. Урматтуу туугандар, азыр Кыргызстанда болуп жаткан, талкууга түшүп жаткан дават маселеси боюнча мен да өз оюмду, пикиримди билдирип коеюн дейм. Даватчылар дейт. Туугандар, негизи даватчылар деген сөз жок. Дават деген сөз өзүндө бул дават деген адамдарга жакшылык жеткизүү, жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакыруу. Маселен, убагында ушул биздин ата бабаларыбызга Кутайба ибн Муслим деген бизге дават жеткизип келген, исламды жеткизип келген. Биздин ата бабаларыбыз ошол нерсени туура карап, акыл калчап, ушул динди карманган, ушул динди туура көргөн, ушул динди тутунган. Эми туугандар, бүгүнкү күндө даватка кимдер чыгат? Билгендер дагы, билбегендер дагы чыгабы? Илимдүүлөр чыгыш керек деген сөздөр болуп жатат. Бул боюнча туугандар, даватка билгендер дагы, билбегендер дагы чыгат. Билгендер эмне үчүн чыгат десе, туугандар, билгендер билген нерсесин билдириш үчүн, башкаларга таратыш үчүн чыгат. А билбегендер эмнеге чыгат десе, билбегендер үйрөнүш үчүн чыгат. Көчөнү такылдап жүрөт, илими деле жок. Ал көчөнү такылдап жүргөндөр ушу чакырып келип эле мечиттеги устаздарга мынакей баян болот, сабак болот, намаз жөнүндө суроо жооптор болот, ошого келип кетиңиз деп эле чакырат. Андан башка бир зыяндуу нерсеге чакырганын көргөн жокпуз. Дават кандай болуп келип калган дейт устаздардын айтышы боюнча, 90-жылдары баптисттер бизде көп, союз тарагандан кийин баптисттер көп каптап, өздөрүнүн саясаттарын, өздөрүнүн динин жүргүзүп баштаган. Ошол убакта бизде дават мээнети келип, дават бизди жамандыктан жакшылыкка чакырып, бизди ушул иман жолуна чүргөн ушул дават мээнети. Эми даватчылар булар уюмбу, даватчылардын максаты эмне деген суроого, даватта 20 шарт бар. Ар бир нерсенин өзүнүн правиласы бар. Биз эми даватка кыйратып эле чыга алган жокпуз, бирок колубуздан келишинче чыкканга аракет кылдык. Даватта чыккандардын баары билет. Кыргызстанда чыкпаган адам деле калбаса керек өзү даватка. Негизи даватта 20 шарт бар. Ошол жерде так даана жазылып турат. Саясатка аралашпайбыз. Мечиттин кемчилигине аралашпайбыз. Адамдын кемчилигине аралашпайбыз. Маскаптарга аралашпайбыз. Маскаптарга да аралаш, сеники туура, меники туура эмес деп отуруп фитнада чыгып кетет. Бул жерде ушул жери строго каралган. Эми дагы ушу устаздарга этият кылып, булар кандай маскап карманат? Булар эмне Саудиянын маданиятын карманабы, Пакистандын маданиятын карманабы, Индиянын маданиятын, каяктыкын, Европакын карманабы, каяктыкын деген суроого биздин ата бабаларыбыз ушу Орто Азияга туура келе турган Абу Ханифа, имам Азам маскабын кармалып келген болсо, дат ошол маскапты карманат. То есть андан тышкары эми бул жакта кандай негиздери бар, жапканга кандай зыяндары бар, ошол жакты карап көрүш керек да. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Жаштарды мисалы башка нерсе менен, мисалы мамлекетке зыян келтирип аткан, үйүнө зыян келтирип аткан, үй бүлөсүн талкалап аткан, аялын уруп аткан, уурулук кылып аткан, кыянаттык кылып аткандарды биз көрдүк, түрмө менен тарбиялашка мүмкүн эмес экен. Түрмөгө отуруп чыгат, андан кийин оңолбой эле да хужесин кылып чыгат. Бул эмне? Бир токтоткон нерсе, туугандар, имандын күчү экен. Канчалык иман көтөрүлөт, канчалык иман жолуна түшөт, канчалык иман жүрөккө урат, ал ошончолук ата энеге кызмат кылышты, элге жерге кызмат кылышты, жетим жесирлерге кызмат кылышты, айылына кызмат кылышты, көпүрө салыш, көчө салыш, мектеп салыш деген ошол иман көтөрүлгөндөн кийин мунун жүрөгүнөн чечим чыгып баштайт экен да. Ошон үчүн эми туугандар, азыр мынакей бул жакта бир немис адам менен жолугуп калдык, ал менен сүйлөшүп отурсак, Германияда дават бар, Францияда дават бар экен, Америкада дават бар, кыргыздар билет, чыгып жүрөт да. Эми башка бир мамлекеттерде жок болсо, бизде деле жок болуш деген сөз эмес да. Албетте бул система, мамлекеттердин өздөрүнүн саясаттары бар. Бирок падышалар ушуга бир туура мындай чечим чыгара турган болсо, мен ойлойм бул даваттан мамлекет зыян тартпайт да. Албетте буну жапкызы келгендер көп, бизди артка кайтарып, динибизден кайтарып, бизди жок кылгызы келгендер бар. Ошолордун саясаттары, бирок биздин мамлекет башкаруучулар ойлойм ушуну бир жети өлчөп, бир кесип туура чечим чыгарат депчи. Негизи даватка чыккандан кийин бизнесмендерди көрүп атабыз, канчалар оңолуу зекет берип атат, садака берип атат, мамлекетке жардам берип атат, жол салып атат, көп жардамдарды
кылып атканын көрүп атабыз да. Бүгүнкү күндө азыр мынакей жаштар меф деген нерселери бар, башка бузукулар бар. Жаба турган нерсе толтура, клубтарды жабыш керек, башка нерселерди жабыш керек, мынакей сойкуларханаларды жабыш керек. Жаба турган проблемабыз толтура да. Ушу бирок жаштардын баарын тосуп аткан ушул даават мээнети деп ойлойм да. Өзү негизи мынакей Сирия боюнча деле айта турган болсок, Кыргызстандан кетпеген. Мисалы сравнение Өзбекстан, Казакстан, Тажикстандан аябай көп кеткен. Бизде кетпегендин себеби ушу устаздарга этият кылган. Устаздар ушу мамлекет менен чогуу иштешип, муфтият менен чогуу иштешип, бул деген бир саясат, бул оюн, бул жака барбагыла деп, мына устаздарды угуп этият кылган Кыргызстанда мынакей. Аны деле өзүңөр тарых баракчаларынан карап көрсөңөр болот. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүнкү өсүп келаткан жаштарга биз бардыгына туура иман жолун үйрөтө турган болсок, элге жерге кызмат кыла турганды үйрөтө турган болсок, биз бул мээнетти жаппаш керек деп ойлойбуз да. Мынакей эртең батыштын саясатына батып кетпей турган, цивилизация деп канализацияга түшүп кетпей турган, ушундай мамлекетке кызмат кыла турган жаштар өсүп келатат. Мынакей президентибизди колдой турган, ушу элибизди, жерибизди колдой турган, акыркы жаны менен, каны менен мекенди коргоп келе турган, коргой турган жаштар өсүп келатат. Мисалы, эртең акчага сатылбаган, атылбаган, эртең башка бир Европанын же башка бир жактын бир орустардын саясатын, Европанын, Американын саясатын сүйлөп кетпей, өзүбүздүн мекенибизди коргой турган имандуу жаштар ушул жактан тарбияланып чыгып атыр деп ойлойбуз. Ошон үчүн биз ойлойбуз, бир адилеттүү чечим болот, туура чечим болот. Жакшылап жүрөгүңүздөрдү угуп, мындай жакшы бир чечим чыгарасыздар деген үмүттөбүз. Аллах Таала элибизге, жерибизге тынчтык берсин, жаштарыбызга иман берсин, падышаларыбызга адилеттүүлүктү берсин, мамлекетибизге кол салабыз деген душмандардан Аллах Таала өзү сактасын, жакшы күндөрдө, жакшы түндөрдө жолукканга Аллах Таала насип этсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.